Жумушум кыйынбы же кызыктуубу? Кызыктуу да, кыйын деп мен айта албайм, себеби тескерисинче азыр биздин жаштарыбыз ушул техникадан алысыраак болуп калып атат да. Практикага жөнөтөбүз, ал балдарды мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол практика өткөн жеринде кийин жумуш менен камсыз кылышат. Ийгиликтер көп эле, наамдар бар, сыйлыктар бар. Чыкпайт, анан чыгара да албайбыз да. Чыгарыш бул экономикалык жактан чыгат деп ниет кылабыз. Чыгат деп ниет кылсак болот, бирок экономикалык жактан өтө чоң эмелер, талаптарды кылат менен. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз калкы, адаттагындай эфирде эмгегим элиме көрсөтүүсү. Мына бүгүн биздин студиябызга келген конок менен тааныштырып өтөйүн. Профессор, техника илимдеринин доктору Сүйүнбеков Ислам агай. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Коомчулук менен амандашабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Дал ушул студенттерди кабыл алуудагы негизги көтөрүлгөн маселелер жөнүндө дагы бир талкуу кылалы деп турабыз. Анан көпчүлүк учурда баягы бизде билим берүү тармагында теориялык жактан билим алабыз, бирок практикалык жакка келгенде көбүрөөк үйрөнбөй калышат эмеспи? Андыктан бүгүн ошол сизден сурагым келип турат да, ошол негизи эле өзүңүз кайсыл тармакта, ошол эле учурда кайсы кафедрада иштейсиз жана канча жылдан бери ушул илим билим жаатындасыз? Мына доктор деген бир чоң наамга жетипсиз. Рахмат. Мен иштеген жеримди айтсам, Кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университети. Бул университет Кыргызстандагы курулуш тармагындагы адистерди даярдоочу негизги окуу жайлардын бири болуп эсептелет. Ушул окуу жайдын ичинде транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо деген кафедра бар. Ошол кафедранын башчысы болуп эмгектенем. Негизинен биздин кафедрада 17 киши эмгектенет, анын 4-өө илимдин доктору, 5-өө илимдин кандидаты. Кафедра негизинен 2 багытта адистерди даярдайт. Биринчи багыт, айта кетсек, биринчи багыт транспорттук технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо багыты. Бул багыт боюнча автомобилдер жана автомобилдер чарбасы жана автомобилдик сервис профилдери даярдалат. Андан тышкары ушундай эле багытта магистрлик программада магистрлерди даярдайбыз. Ошондой эле автомобилдерди эксплуатациялоо жана дөңгөлөктүү жана кастамандуу машиналар боюнча аспиранттарды дайындайбыз. Мындан тышкары дагы экинчи багытыбыз бар. Экинчи багытыбыз бул жер үстүндөгү транспорттук жана технологиялык машиналар деген багыт. Буда көтөрүп ташуучу жана жол курулуш машиналары деген машиналары жана жабдыктары деген профилде адистерди даярдайбыз. Жакшы. Анан агай ушул студенттер сиздерге келет, өзгөчө мына техниканын заманы деп коебузго. Учурда бир чоң бир кесипке багыт албай, ушундай бир техниканын заманы болуп турганда ушул багытка көбүрөөк агылат да студенттерчи. Анан теориялык жактан эле мурдак илимдер баягы үйрөтүп анан практика жүзүнө келгенде, иштей келгенде студенттер аксап калат го. Анан сиздердин тармакта бул кандай болуп жатат? Практикалык жүзүндө үйрөтө турганга мындай техника барбы? Тескерисинче азыр биздин жаштарыбыз ушул техникадан алысыраак болуп калып атат да. Ушу союз бузулганда биз ойлогонбуз бүт баары бузулуп калды деп. Анан курулуш тармагы дагы аксап калган, өзүңүздөр билесиз. Экономика начарлап. Анан ошол учурларда техникалардын көпчүлүгү могу автобазалар, курулуш тармагын тейлеген эмелер СМУ деп коет. Ошолордун баардыгы техникаларын чынын айтканда сатып жок кылып жиберишкен да. Ошол учурларда бизге техниканын кереги жоктой сезилип, биздин жаштарыбыздын баардыгы башка тармактарга мындай кызыга башташканда, ал эми азыркы акыркы учурда өзүңүздөр байкагандай курулуш тармагы болуп көрбөгөндөй мындай өнүгүп келатат, өнүгүп калды деп да айтсак болот. Ошол себептен бизге азыр Кыргызстанга техника дагы көп агылып келип атат да. Мындай айта кетсек, мисалы үчүн Бишкектин өзүндө эле 200тен ашык курулуш фирмалары бар. Ошол курулуш фирмаларын техника менен камсыз кылыш үчүн биздин кафедрадан бүткөн адистер керек болот.
Андан тышкары сиз айтпадыңызбы практика жүзүндө деп. Канча пайыз практика жүзүндө? Бизде ошо окуу планынын негизи эле 600 саат берилет да, бир 4 жыл окуйт. Ошол 4 жылдын ичинде 600 саат практикага берилет. Практикаларды өтүү үчүн биздин кафедрада 40тан ашык ишканалар менен келишимдер түзүлгөн. Ошол келишимдер аркылуу булардын келечектеги жумуш ордулары дагы ошол практика өткөн жеринде камсыз болот да. Кийин башкача айтканда биз практикага жөнөтөбүз, ал балдарды мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол практика өткөн жеринде кийин жумуш менен камсыз кылышат. Эми азыр бизде Кыргызстанда чынын айтканда техникалар ар кайсы мамлекеттерден келет. Мурда эгерде Союз учурундагы эле советский эле техникалар болсо, азыркы учурда Япониядан, Кытайдан, дагы башка мамлекеттерден, Америкадан, Германиядан техникалар келип турат. Булардын баардыгынын түзүлүшү ар кандай болгондуктан бизге дагы мындай кыйынчылыктар туулуп атат. Бирок ошондой болсо дагы мындай негизин окутуп биз балдарга ошол техникаларды түшүндүрүүгө чоң аракеттерди кылып, ийгиликтерди жаратып келет. Окуу өткөндөн кийинки алардын контрагы кандай болот дегендей? Жеңилирээкпи башка жакка салыштырмалуу студенттерди кабыл алууда? Туура айтасыз. Эми мен айтып өткөн могу багыттар боюнча бул мамлекеттен бюджеттик орундар берилет да. Себеби бул кесиптер, бул адистиктер. Бул мамлекетке керек болгондуктан мамлекет тарабынан бизге жыл сайын мамлекеттик бюджеттик орундар берилет. Андан тышкары эгерде каалоочу балдар болсо контракттык түрдө, контракттык негизде окушат. Биздин контракттар ар кайсы жыл сайын ар кандай суммада өзгөрөт. Ал эми азыр рынок экономикасы билесиз. Ошого жараша өзгөрүп турат контракт. Ушул тармакта эмгектенип кандай ийгиликтерди багындырдыңыз? Ийгиликтер көп эле, наамдар бар, сыйлыктар бар. Алардын баардыгын эми берде санагым келбей турат. Мен негизи бирек-үчөөнүн алырчындысын санап. Негизи кафедрада эмгектенгендиктен, кафедра башчысы болгондуктан ушу кафедранын ийгиликтерин айтып өтөйүн. Ошол кафедра негизинен айтып өтпөдүмбү? Транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо. Бул аябай чоң тармак болуп эсептелет да. Чоң тармак болуп эсептелет жана биздин курулуш, транспорт жана архитектура университетиндеги эң негизги түзүүчү кафедралардын бири болуп эсептелет. Себеби биз азыр билебиз, бир дагы курулуш азыр мындай кол менен иштебейт да. Негизи эле техника менен иштегенге аракет кылат. Бул жумушту аябай жеңилдетет жана тездетет. Эми ийгиликтер жөнүндө сурабадыңызбы? Бул кафедра 17-жылы эки кафедранын негизинде, эки кафедранын кошуунун негизинде түзүлгөн. Ушу 4 жылдан бери мен 17-жылы кафедра башчысы болуп дайындалгам. Ошо 4 жылдан берки ийгиликтеримди санап өтсөк, ушу кафедранын ийгиликтерин санап өтсөк, аябай кыска убакыттын ичинде эле кафедра көп жетишкендиктерге жетти да. Мисалы үчүн Эднет аккредитациялык агентствосы аркылуу биз аккредитациядан өттүк. Транспорт багытындагы адистерди даярдоочу кафедралардын арасынан жалгыз биздин кафедра гана эч мындай кыргызча кандай деп коет? Замечание. Эч кандай кемчилиги жок. Ушул кафедра ошо аккредитацияга өттү да. Бул биздин эң алгачкы ийгилигибиз болду. Ал сертификат менен тастыкталган. Андан тышкары кафедранын ичинде биз повышение квалификация деп коет. Квалификацияны жогорулатуучу борбор түздүк. Ушул кыска убакыттын ичинде. Ушул убакыттын ичинде биз жана НААР деп коет, независимый аккредитационный агентство деп коет. Ошонун баалоосуна баасы боюнча баамына туш келип, ал боюнча Кыргызстандагы транспорт жаатындагы адистерди даярдоочу кафедралардын алдыңкысы болуп 1-орун деген сертификат алганбыз. Бул 2-3 жылдан бери кайра жыл сайын тастыкталып келатат. 18-19-20 жылдардын жыйынтыгы менен биздин кафедра ушул 1-орун дейлеп келет. Анан дагы белгилей кетчү нерсе, бул өтө баягы кафедрада мындай
транспорттук жана технологиялык машиналар бул кеңири профилдеги адистерди даярдайт. Кандай десем, Кыргызстанда адистиктерди даярдоочу жалгыз гана кафедра деп айтсак болот да, Кыргызстанда. Сиздерден үйрөнгөн, сиздерден чыккан адистер чет өлкөдө иштей алабы, деги эле айтайын дегеним, диплому жарайбы, мына ушул жөнүндө айтсаңыз. Чет өлкөлүк көп алсак, Россиядагы, Кытайдагы, Германиядагы кээ бир университеттер менен келишимдер түзүлүп, биздин жанагы тил билген студенттерибиз 3-чү курстан баштап ошол жакка барып билим алууга шарттар түзүлгөн да. Ошол себептен алар бул жактан 2 жыл, тигил чет жактан 2 жыл окуп, анан эки мамлекеттин дипломун алууга мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан ошол эле диплом менен ошол мамлекеттерде кайрадан эмгектенүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Жакшы, анан жогоруда сиз айтып өтпөдүңүзбү, биздин студенттер бир жерге барып практика өтөйт, анан кийин ошол жерде калып калышка мүмкүнчүлүгү бар депчи. Негизи эле өзүңүздүн баамыңызда айтыңызчы, сиздерди бүткөн студенттердин канча пайызы жумуш менен камсыз боло алат? Алып чыккан билим боюнча студенттердин 80-90% жумуш орду менен камсыз болуп, өздөрү жумушун таап кетет. Себеби бул техникаларды колдонуу өтө мындай кымбат турат да. Азыркы учурда айтып өтсөк, мисалы үчүн бир оор техниканы, экскаватор деп коелу, ошону бир күн иштетиш үчүн эле 12 000 сом талап кылынат азыркы учурда. Ошон үчүн ижарага алуу. Биздин бүтүрүүчүлөр ушул мындай акча жагынан дагы, то есть жумушка киргенде акча жагынан дагы кыйналбайт да. Бул жогорку маяналуу жумуштар менен камсыз болот. Себеби азыр билесиздер, ушу техника негизи эле жетишсиз да, жетишсиз Кыргызстанда. Анан ал техникаларды башкаруучу адистер да жетишсиз. Ошондуктан бизди бүтүргөн адистер сөзсүз түрдө жумуш менен камсыз болот, анан жогорку маяналуу болушат. Кыйынчылыктын аркасында ийгилик бар дейт, бирок албетте сөзсүз түрдө кыйынчылык болбой койбосо керек. Деги эле жумушуңуздун кыйынчылыгын кайсыл учурда сезесиз? Жумушум кыйынбы же кызыктуубу? Кызыктуу да. Кыйын деп мен айта албайм, себеби мен ошо өзүмдүн жумушуман мен рахат алам. Бул техникаларды күн санап үйрөнүш керек да. Себеби биз азыр техникадан өзүбүздөн техника чыкпайт, бирок ошол чыккан техниканын артынан да кубалап жете албай жатабыз да. Бир күн эле башка жакты карасаң, азыр экинчи күнү башка техника чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул өтө кызыктуу. Мен бул жумушту кыйын деп айта албайм, кызыктуу да. Кыйынчылыктарын мен мындай көргөн жокмун. Анан айта кетчү нерсе, ушу Кыргызстанда чыкпагандан кийин бул техникалар чыкпайт, анан чыгара да албайбыз да. Чыгарыш бул экономикалык жактан чыгат деп ниет кылабыз. Чыгат деп ниет кылсак болот, бирок экономикалык жактан өтө чоң эмелер, талаптарды кылат, каражаттарды талап кылат да. Анан ошол чыккан техникалардын көпчүлүгүн азыр карап көрсөк, өтө кызыктуу техникалар чыгып атат, керектүү техникалар чыгып атат. Анан техникалардын көбүн карап көрсөк, азыр электроника деп коет. Ошолордун электроникасын мындай илгери эгерде баягы бир техниканы башкаруу үчүн мындай аябай чоң күчтөрдү талап кылса, азыр болсо ал техникалар өтө жеңил башкарылат. Ошондуктан кнопка менен, жойстиктер менен башкарылат. Ошол себептен азыр бизде ошо кыздар дагы кызыгып, кыздар дагы окуп атышат. Азыр көрсөңүздөр, жолдо деле машина айдаган, илгери машинанын рулун буруш өтө кыйын болсо, азыр гидравлика бар, электроника бар. Ошонун негизинде азыр өтө оңой башкарылат техникалар. Анан кыздар дагы ушу бизге келип, акыркы учурда кызыгып окуй башташты да. Агай, устаттан шакирт өтүптүр деп коет. Бирок шакирттериңизге сиздин эң негизги айткан кеңешиңиз кайсы? Кыскача эле айткым келет, убакыттан уттурбаш керек да. Убакыттан уттурбаш керек. Азыркы учурда ошо убакыт токтобойт да убакыт. Анан ошого жараша эле бул чет өлкөлүк жанагы ири компаниялар бар. Булар дагы токтобой мындай техниканын жаңы түрлөрүн чыгарып келатышат. Ошого артынан мындай кубалабай, ошолор менен тең өнүгүш керек да. Шакирттериме ошону айткым келет, убакыттан уттурбаш керек, кыскача ушуну айтам. Буга чейинки сиз менен маек куруп отурганда айттыңыз эле да, бир
кандайдыр бир компания менен келишим түзүп атабыз, студенттер практика жүзүндө үйрөнүш үчүн кандайдыр бир техникаларды бул жака алып келип атабыз депчи. Мына ушул жөнүндө бир аз маалымат берип өтсөңүз, алар качан алып келет, студенттер чындап эле практика жүзүндө үйрөнө алабы? Бардык эле жерде сырттан инвестиция деген сөз болуп атпайбы азыр? Кафедра негизи биздин университетке ошо инвестиция катары сырттан могул атын айтып кетсек, Турат Дубанаев аттуу Технопример компаниясы аркылуу биздин кафедрага ошо техникаларды алып келип атат да. Инвестиция катары техникаларды алып келип, ошол мындай тактап айтсак, Ligong деген Кытайдын компаниясы аркылуу ошол компаниянын техникаларын алып келип атат. Биз азыркы учурда ошол Ligong компаниясынын окуу илимий техникалык борборун ачтык, өзүбүздүн университеттин ичине, кафедранын алдына. Ошол борбордо биз ушул Ligong компаниясынын техникаларын окутканга мындай багыт алып атабыз да. Атап айтсак, экскаваторлор, погрузчиктер, грейдер жана башка оор техникалардын баардык түрлөрүн ошо окутуп атабыз. Ошол эми булардын Кытай техникаларынын айтсак, булар бир жагынан арзан, бирок ошол эле учурда сапаттуу да. Негизи арзан нерсе сапатсыз болот эмеспи? А бирок ушул компанияныкын биз карап көрүп атабыз, булар арзан дагы, бирок сапаттуу дагы экен да. Алдыдагы пландарыңыз кандай? Жалпы кафедранын планы болобу, сиздин планыңыз болобу? Биздин пландар ошол Кыргызстан үчүн транспорттук, технологиялык машиналар багытында адистерди даярдоо. Ушул багытта биз, сиз айтпадыңызбы жана, чет өлкөгө барып иштөөгө мүмкүнчүлүк болобу деп. Ошо чет өлкөлөрдөн кем калбай, ошо чет өлкөлөрдүн баягы бүтүрүүчүлөр менен тең тайлаша турган биз адистерди даярдоого ошо аракет кылып, ошо менен эмгек кылабыз. Анан кафедранын жамааты жөнүндө дагы айта кетсек, бул кафедранын жамааты аябай ынтымактуу жамаат. Бизде мурдакы баягы союз учурундагы адистер деп коет эмеспи? Андай адистер дагы бар, жаштар дагы бар. Бардык кафедрадагы жумуштар ушу ынтымактын негизинде, ынтымак болгон үчүн ушу кафедра өнүгүп атат деп. Эң негизгиси кесипкөйбү? Кесипкөй бүт бардык мугалимдер. Чоң рахмат агай, сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Анан эми коомчулукка келаткан мына окуу жылы дагы аяктап баратат. Кайрадан келип ушул техниканын бир багытын чоюп кетсем деген жаштарга сиздин кеп кеңешиңизди угалчы. Рахмат. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, биздин жогоруда айтып өткөн маселелер боюнча, ошол биздин багыт боюнча келип билим алсаңыздар болот. Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети. Чоң рахмат агай, сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Сизде инсандар бар болсун, көп болсун, элине эмгеги арткан инсандар көп болсо, албетте мамлекет өнүгөт деген ишеничтебиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүнү аяктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.